Жогорку кеңештин ишмердигин чагылдырган апталык парламент берүүсү эфирде, саламатсыздарбы. Бул жумада эл өкүлдөрү жерлерде шайлоочулар менен иш алып барды. Айрым мыйзам долбоорлору боюнча аймактарда парламенттик угуулар, кызуу талкуулар болуп өттү. Эмесе көрсөтүүнүн кыскача анонсу. Айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо тууралуу элдин ою кандай? Мыйзам долбоору боюнча Ош, Баткен облустарында парламенттик угуу өттү. Бул чыныгы азыр эл түз шайлаш керек. Байерде коркот турган эчтеке жок. Мас болуп унаа айдагандардын машинасын конфискациялап, айдоочулук укугунан ажыратуу жол кырсыгын кыскартабы? Илгери деген сайыз убагында окутчу да, автошкола бар болчу. Ошондойлор азыр окутпайт эч ким. Дачаларга калктуу конуш статусу берилсе, Кыргызстанда дагы 400дөн ашуун айыл пайда болот. Дачалардын тагдырын чечүүгө байланыштуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Проблема с электричеством, потери электроэнергии, там вот это все теперь упирается сразу во что? Дороги должны соответствовать стандарту, который, значит, вот предусмотрен для села. Аймактардагы курулуштар эл өкүлдөрүнүн көзөмөлүндө Ноокатта жаңы мектептин пайдубалы тургузулду. Заманбап, жакшы, бүгүнкү заман талабына жооп бере турган мектепти ошол 2017-жылдын 1-сентябрына ачканга аракет кылайын деген ойдо турабыз. Сиз өлкөңүз үчүн кандай кызмат кыласыз? Жөнөкөй мугалим же дарыгер, ошол кайсыл тармакта болсо дагы мыкты адис болуп, салым кошсом деймин. Калк айтса, калп айтпайт дегендей, кадрлардын камчыга сап болчусун деле эл тандаса, талапкерлерди ылгоодо жаза тайбас элек дегендер бар. Мындай ойду кармагандардын катарында айыл тургундары басымдуулук кылат. Анткени алар өз аймагындагы айыл өкмөт башчыларын жергиликтүү депутаттардын добушу менен эмес, жалпы ошол аймактын жашоочуларынын каалоосу менен кызматка койсо, иш алдыга жылмак деген үмүттө. Бул мыйзам долбооруна айыл өкмөт башчылыкка талапкерлерди саясий партия сунуштасын деп киргизилүүдө жана ал талапкер кыргыз тилин билүүгө тийиш. Бул жагдайды талкуулаган парламенттик угуу Баткен облусунда болуп өттү. Айыл өкмөт башчыларынын кадыр-баркы канчалык? Албетте бул алардын кесиптик деңгээлинен, иш билги тажрыйбасынан көз каранды. Бирок көпчүлүк учурларда эле бул багыттагы элдердин пикирлери ойлогондой чыга бербейт. Себеби бир уч депутаттын тандаган талапкеринен көрө жалпы элдин таразасынан өткөн айыл өкмөт башчыларына деген талап дагы көч, жоопкерчилик дагы жогору. Бул тууралуу депутат Кенжебек Бокоев демилгелеп жаткан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөр бул ирет Баткен областынын тургундарынын талкуусуна коюлду. Анда айыл өкмөт башчылары дагы мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билиши керек деген талап бар. Анын айланасында бир топ суроолор жаралды. Менде мына долбоор боюнча бир суроо туулуп атат да. Мамлекеттик тил боюнча буну аныктаганы комиссиялар кандай болуп карайт? Ар бир айылга барып текшерип келеби, анан же болбосо мына жергиликтүү тил комиссияларга атайын бир укук берилеби булардын деңгээлини аныктаганга? Биз азыркы мыйзам өтө турган болсо, негизи эле айыл өкмөттүн башчысы жана мэр болом деген кандидаттар ошол эле выбор башталарда эмес, эртерээк эле мамлекеттик тил комиссиясы атайын түзүлгөн да, бизде билесиңер да. Ошодон баягы сынактан барып туруп тиги өтүп коет да, конкурс эмес, эми баягы биз мындай экзамен сыяктуу берип атпайбызбы, барып алып туруп тил комиссиясын. Ошодон өтүп коюш керек да. Негизи эле бүгүнкү күндө мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам иштебей жатат. Айыл өкмөттөрүндөгү иштердин аксап жаткан жери бир эле мезгилде мамлекеттик дагы, муниципалдык дагы кызматкердин милдетин аткарып, же бул жагын тыңдап түкөр албай, же ал жагын алым сындырып аткара албай, убара керчиликтин көп жаралып жаткандыгында мындай учурлар иретке салыныш керек деп айтылды. Жооптуу катчы бар. Жооптуу катчыга ЗАГСтын ишин жүктөгөн, нотариустун ишин жүктөгөн. Булар баары мамлекеттик кызмат. Соцадис социалдык маданий иштерди аткаруунун ордуга жыл 12 ай пособие дайындоо менен гана отурат буларчы. Муниципалдык кызматты аткарууга биздин фактически убактыбызда штатыбыз жетишпей атат. Бул жалаң гана мамлекеттик кызматты аткарып жатабыз да. Ушул маселелерге бир көңүл буруп койсоңуздар, ушуга. Жолугушууга келгендер айыл өкмөтүнүн курамында иштей турган юрист адистигинин зарылчылыгын белгилешти. Ушул айыл өкмөттөргө бир юрист деген штат киргизүү боюнча биз ушу юридический жактан кээ бир немелерди, мыйзамдарды кыйналып атабыз. Ошол юристтен штат киргизип берсеңиздер. Ошондой эле ген байлыктарын иштете турган бир жооптуу адис болсо деген сураныштар да ортого салынды. Ушул ген байлыктар боюнча
ишти алып баруу боюнча бир адистини штатын ачып беришин сурашты. Ошондой эле айыл кеңешинин төрагалары жоопту катчы маселесин көтөрүп атышты. Себеби кагаз алып баруу үчүн бизде бүгүнкү күндө аппарат деле жок, ошого караштуу бир адистерибиз жок, штатыбыз жок. Ошону карап бериңиздер деп ушундай көптөгөн суроолор көтөрүп атышты. Баткен областынын тургундары айыл өкмөт башчыларын эле эмес, алардын орун басарларын кызматка коюунун тартибин дагы иретке салыш керек деген маселени коюшту. Кээ бир жаңы сунуштар түшүп атат. Бул жанагы айыл өкмөттүн башчысы орун басарын өзү жумушка коюп ала турган болсо, антпесе бир да адамды кое албаса, баары эле конкурс менен келсе деген. Мен ойлойм, бул да карап чыга турган нерсе. Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлигин койгондордон дагы күрөө талап кылынсын. Анын өлчөмү 30 000 сом деп сунушталганы деле туура. Себеби алдыда инфляцияны эске алуу кажет деген элдин пикири демилгечи депутатты да ынандырды. Бул жерде 30 000ден күрөөнү түшүрбөш керек деди. Мүмкүн анткени бул 19-20 жыл болгондо бул 30 000 деген бул таза эле аз болуп калышы мүмкүн, ушуну карагыла деп. Эмне үчүн дегенде мен булардын оюн байкадым, мындай көрүнгөн эле кое бербесин. Bir aylık өкмөттө 7-8 мына bir aylık өкмөттө айтты, 12 айыл бар айыл өкмөттө жетекчилердин кандидаттыкка коюп атканда көрүнгөн жаран эле, көрүнгөн киши эле кое бербесин. Бул бир тамашага айланып калбасын. Серьезный подход болуш керек дегендей да. Ошон үчүн күрөө туруш керек деп атат да. Айыл өкмөттөрүндө иштеген кызматкерлердин адистик даярдыгын, билим деңгээлин көтөрүү зарылчылыктары айтылды. Эгер кадр маселесинде кыйчалыштар болбосо, анда жергиликтүү бюджетти толтуруу иши жакшырып, бир топ айылдардын дотациядан чыгуусуна жол ачылмак. Деген менен, айлык маянанын аздыгынан айыл өкмөтүндө иштеген кызматкерлердин ишке болгон кызыкчылыгы деле суугуп жатканы жашыруун эместиги ачыкталды. Чынында элеттеги турмуш шартын оңолушу мамлекеттин өнүгүшүнүн башаты. Андыктан 65% калкыбыз жашаган айыл аймактарынын маселелерин чечүү андагы жетекчилердин иш билгилигине байланыштуу. Бирок кадр маселесине келгенде айыл өкмөт башчыларын жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлап жатышат. Саналуу топтун тандаган өкүлдөрүнүн иштер-мандары барган жерин гүлдөтүшсө, кайдыгерлери калк камы дегенде камсанап дагы коюшпайт. Андыктан мыйзамдарды иретке салуу зарылдыгы жаралды деген депутаттар тобу Ош облусунда дагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн алкагында парламенттик угуу өткөрүштү. Жогорку кеңештин вице-спикери Данияр Төлөнов баштаган депутаттар Кенжебек Бокоев, Курманкул Зулушев, Эмиль Токтошев, Болотбек Ибраимжановдун катышуусунда Ош областында болуп өткөн парламенттик угууда айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо маселеси талкууланды. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Кенжебек Бокоевдун айтымында айыл өкмөт башчыларын эл шайласа калыстык орун алат. Ал эми жергиликтүү кеңештердин төрагалары айлык маяны алып иштеши керек. Каражат маселеси болсо жергиликтүү бюджеттен чечилет. Айыл өкмөт башчыларын түз шайлоого барса, алардын статусу бекемделип, жоопкерчилиги жогорулайт деген пикирге депутат Курманкул Зулушев дагы кошулат. Айыл өкмөттүн башчысын албетте эл шайлаш керек экен. Аз гана топтогу депутаттардын кечеги жергиликтүү кеңештер шайлоолор буну практикада көрсөттү, көрдүңүздөр. Айыл өкмөттүн башчысын шайлабай, кайсы бир мамлекетти эс алып жүргөндөр болду. Кандайдыр криминалдык топтордун таасиринин астында калганы болду. Кандайдыр партиянын таасиринин астында калганы болду. Ошондуктан биз бүгүн жалпы элдин шайлоосунда айыл өкмөт башчы шайланса, өз жемишин ийгиликтүү береби деген максатта мыйзам долбоорун өзгөртүлүп жатат. Талкууга катышкандардын айрымдары айыл өкмөт башчыларын тандоодо гендер маселеси сакталса дешти. 3 бөлүгү шайласа элдердин шайлоосунан өтөт деп атпайбызбы? Ошол порогду аял кишилерге түшүрүп берсеңиздер жакшы боло беле деп ойлойм да. Мисалга 50% жашоочулардын 3 бөлүгү 75% болуп атат да, туурабы? Аял кишилерге 50% деп караштырып берсеңиздер. Бул деген аял кишилердин өзлөрүнүн жердеги ролун жогорултат деп ойлойм. Экинчиден, алардын айыл өкмөт болуу шартын дагы жакшыртабы деген сунуштар. Биометрикалык маалыматтар боюнча так эместиктер шайлоочуларды камтама кылган жагдайлардын бири экендиги дагы айтылды. Бул суроого депутат Болотбек Ибраимжанов түшүндүрмө берди. Мамлекеттик каттоо кызматы 75 күн калганда өзүнүн базасын, анан списогун, тизмени жергиликтүү башкарууга берет. Шайлоо комиссиясына берет. Анан өзүндө иштеген баягы операторлор, компьютер иштеп атпайбы? Аларды ошол шайлоо комиссиясына эмеге прикомандировать кылат. Алар эми анда ошол 75 ошол убакта
мамлекеттик каттоо кызматына көз карандысы болуп калат да. Анан шайлоого бир эле долбоорлук шайлоо комиссиясы жооп берет. Бул жерде мамлекеттик каттоо кызматы уже киришпей турган болот. Айыл жергесинде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри болуш керектигин айткан тараптар айрым учурларда тиешелүү стандарттардын сакталбай жаткандыгын дагы сынга алышты. Шайлоого катышып жаткан талапкерлер күрөөгө кое турган сумма адеп 30 000 сом деп сунушталган болсо, аны азайтуу ойлору дагы көтөрүлдү. Ошондой эле эгер айыл өкмөт башчысы тикелей эл тарабынан шайланса, бирок ишенимди актай албай калса, аны иштен бошотуунун механизми кандай болот деген суроолор дагы жаралды. Ел шайлаган өкмөт, аким сунуш берип депутаттар бошото албагандан кийин кандай иштешет? Анан бирөө боюнча 30 000 чындыгында көп, бирөө 10 000 аз бошосун коюш керек. Парламенттик угууга калктын саналуу гана бөлүгү келгендиктен, депутат Кенжебек Бокоев Ош шаарындагы жаштар менен жолугушуп, алар менен бирге көчө аралап, жергиликтүү тургундардын сунушталып жаткан мыйзам долбоору боюнча пикирлерин билди. Бул чыныгы азыр эл түз шайлаш керек. Байерде коркот турган эчтеке жок. Бул урууга бөлүнөт, тиге бөлүнөт. Азыр эл колунан келе турган, чарбаны биле турган, элдин социалдык маселелерин түшүнө турган кадрга суусап турат. Ошон үчүн ушул шайлоону, ушул мыйзам сөзсүз керек. Парламенттик угуу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети менен USAID NDI эл аралык долбоору тарабынан уюштурулду. Бул аптада КСДП фракциясында бир топ өзгөрүүлөр орун алды. КСДПнын тизмеси менен Аида Касмалиева жаңы депутат болуп келди. Боршайко мага депутаттык мандатты 23 мартта тапшырды. Касмалиева өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган Узарбек Жылкыбаевдин ордуна келди. Бул арада социал-демократтар депутат Жанар Акаевди фракциядан чыгарды. Фракция лидери Иса Өмүркулов фракциянын турумуна Жанар Акаевдин көз карашы туура келбегендиктен улам ушундай чечимге келгендерин билдирди. Депутат Жанар Акаев эркин депутат катары парламентте ишмердигин улантарын айтты. Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков шериктештиктин парламенттер аралык ассамблеясынын жыйынына катышуу үчүн Санкт-Петербург шаарына жөнөп кетти. Бул жолку жыйын парламенттер аралык ассамблеянын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арнала турганын да белгилей кетүүгө болот. Санкт-Петербургда болгон жумушчу сапарынын алкагында төрага Орусия мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин, федералдык кеңештин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолугушуусу күтүлүүдө. Ошону менен бирге эле спикер Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын төрайымы Кристиан Буттонен, Евразия экономикалык бирлигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин палаталарынын жетекчилери менен дагы жолугушмакчы. Мындан тышкары төрага баштаган парламенттик делегация парламенттер аралык ассамблеянын 25 жылдыгынын урматына уюштурулуп жаткан маданий иш-чараларга да катышат. Өтүп бараткан аптада депутаттар Руслан Казакбаев менен Жыргалбек Турускулов өзгөчө кырдаал түзүлгөн Атбашы районуна барып, калың кардан жапа чеккен элдин абалынан кабар алды. Ал жерди кар күрткүсүнөн тазалоого техника жетишпей жатканын жергиликтүү тургундар айтты. Эл өкүлдөрү район акими менен жолугушуп, жерди тазалап, жолду ачып берүүнү эртелетүү тапшырмасын беришти. Ал эми Жумгал районунун тургундары менен болгон жолугушууда жергиликтүүлөр кыш 7 айга созуларын айтып, аларда көмүр жетишсиздиги болуп жатканын билдирди. Элдин көйгөйүн уккан эл өкүлдөрү айтылган проблемалардын чечилиши көзөмөлдө болорун билдирди. Учурда Ноокат районунда 3 мектептин курулушу жүрүүдө. Жаңы окуу жылына карата дагы 2 мектептин курулушу бүткөнү турат. Шайлоочулар менен жерлерде иш алып барууда Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров Ноокат районундагы социалдык объекттерди кыдырып, мектеп курулушунан кабар алды. Ноокат районунда жалпысы 112 мектеп болгону менен кээ бир айылдарда такыр эле мектеп жок. Андай айылдардын бири Борбаш. Кенже класстын окуучулары узак аралыктагы мектепке каттап, кыйынчылык менен окуп жатышат. Айыл элинин депутатка айткан бир мүнөзү аткарылып, 150 орунду алгачкы мектеп курулууда. Мектептин курулушунан Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров кабар алды. Эл өкүлү мектептин долбоору менен таанышып, жумушчуларга ишти сапаттуу бүткөрүүнү тапшырды. Заманбап, жакшы, бүгүнкү заман талабына жооп бере турган мектепти ушул 2017 жылдын 1-сентябрына ачканга аракет кылайын деген ойдо турабыз да. Башталгыч мектептин курулушуна бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы көмөк көрсөтүүдө. Айыл өкмөтү 300 000 сом берсе, жергиликтүү тургундар да 500 000 сом топтоп берген.
500'дөн ашык калкы бар Борбуш айылы жаңы конуш деп эсептелингендиктен бир дагы социалдык маданий объектиси жок. Жакынкы келечекте бул маселе да чечилип калаарынан айыл элинин үмүтү чоң. Бизге быйыл мектеп салып берсе, дагы өзүбүз мындай фап салдырмакчыбыз. Ушинтип шу айылды энди өнүктүрмөкчүбүз да. Ошон үчүн энди мен бир айтайын дегеним, азыр мынау Сайыт байымы көп жаңы мектептерге, мачиттерге жардам берип атат. Рахмат. Бул болсо Абдусатар Абдуллаев атындагы орто мектептин спорт залы. Жаңы салынган курулушка 12 миллион сом каралган. Учурда дубалы тургузулду. Жалпысынан 4,5 миллион сомдук иштер аткарылган. Тармактык комитети, бюджет комитети жалпы Кыргызстан боюнча 2 миллиард 900 миллион сом капиталдык салымдар боюнча беренеге акча каражатын бөлүп берген. Өкмөт эгерде ошол бюджеттен акча каражатын көбүрөөк чогулта турган болсо, өздөрүнүн дагы план программасында бар. Республика боюнча ошол бүтпөй турган ошол социалдык объектилерди бүтүрүү үчүн дагы акча каражаты каралыш керек да. Эл өкүлүнүн айтымында 2017-жылы өлкөдө курулуп жаткан социалдык объекттерди бүткөрүү үчүн бюджеттен 9 миллиард сомго чейинки каражат каралат. Ак Суу районунун 9 айылында таза суу маселеси чечилери күтүлүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Максат Сабиров Ысык Көл облусуна болгон иш сапарында билдирди. Ал эл менен болгон жолугушууда Ак Суу, Жети Өгүз райондорундагы кыштактарда таза суу, бала бакча, мектеп, бейтапкана көйгөйлөрү ирети менен чечилерин, кээ бир аймактарда мындай маселелер жөнгө салынып жатканын кошумчалады. Бозчук айылына келип отурабыз. Мына Бозчук айылына дагы, Энчилеш айылына дагы ушул эки айылдын азыр суу маселеси чечилип атат. Андан тышкары Жаңарык айылы, Акбулак айылына мынакей 34 миллион, Пионер айылынын проектini баягы проект жасаганга бир 350-400 миллион отурлуп атат. Депутаттар жерлерде Ноорuz майрамына карата иш-чараларга катышып, элди майрамы менен куттуктады. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков өзүнүн жана Жогорку Кеңештин атынан куттуктоо жолдоду. Анда жаздын бир күнү жылга тете дегендей, жалпыбыз билек түрө эмгек кылалы, ар бирибиз мамлекет үчүн колдон келген ишти жасап, гүлдөгөн Кыргызстанды куралы деп айтылат. Алас, ар баледен калас. Мас абалында унаа айдагандарды айдоочулук бөлүгүнөн 5 жылга ажыратуу жана унаасын дагы конфискациялоо тууралуу мыйзам долбоору тармактык комитетте кызуу талкууга алынды. Ичип алып экинчи жолу милицияга кармалса, анда ал кишини айдоочулук укуктан өмүр бою ажыратууну демилгечилер сунуштоодо. Мындай практика Белоруссия, Франция сыяктуу өлкөлөрдө колдонулат. Мас абалында рульга отургандарга жазаны күчөтпөсө болчу да эмес. 1 жылдык статистикага кайрылсак, үрөйдү учурат. 2015 жылы 7066 жол кырсы катталса, анын 500гө жакыны ичимдиктин кесепетинен болгон. Андан 90 адам мерт кетип, 900дөн ашыгы жабыр тарткан. Канча жашырган менен көпчүлүккө маалым, айдоочулук күбөлүктө сатып алып, ичимдик ортап, рулга отургандар чекеден чыгат. Анан калса мас абалында жол кырсыктарына себепкер болуу менен жол кайгыл кызматкерин оор токмокко алгандар дагы жок эмес. Бул көйгөйдү чечүү үчүн депутаттар учурда иштеп жаткан мыйзам долбооруна айрым өзгөртүүлөрдү киргизүүнү туура көрүшүүдө. Анда ичимдик ичкен айдоочулар кармалганда алгач аларга эскертүү берилип, көп суммада айып пул салынат. Ал эми экинчи жолу ичип алса, мыйзамдуу түрдө 5 күнгө камалып, айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу каралууда. Жок, андан дагы тышкары. Сен бир ДТПга, бир кырсыкка бирөөнү учуратыра турган болсоң, анда сот сага бөлөк жанагы мурунку каралган жазалардын үстүнө дагы эки жаңы кошумча жазаларды караштырып атабыз. Бирөө түбөлүккө өзүнүн правосын ажырайт. Ошону менен бирге машинесин дагы конфискацияга кетет. Демилгечи депутаттардын бири Акылбек Жапаровдун баяндоосунда укук бардык жарандарга бирдей. Жөнөкөй адамбы, байманаппы, мамлекеттик кызматкерби, айтор алкогол ичип кылмыш ишине же жол кырсыгына кабылса, анда анын унаасын дагы конфискациялоо сунушу бар. В статье 2 проекта закона, частью 1 статьи 2 предполагается, да, в виде пожизненного лишения права управлять транспортным средством. Мы считаем это чуть-чуть
жесткое такое наказание. В связи с этим предлагаем рассмотреть принятие пожизненного лишения права управлять транспортом в рамках действующей статьи 42 и 46 Уголовного кодекса. Адистер негизи унааны конфискациялап алуу тажрыйбада кылмыш кодекси боюнча өзгөчө оор кылмыштарга гана колдонуларын белгилейт. Ошондуктан мас абалында унаа айдаган айдоочулардын кокустан кырсыкка кабылышы өтө оор кылмышка келип такалып жатканын эскертти. Бул машинени в гражданском правовом порядке источник повышенной опасности атылат. Анын последствиясы в гражданском правовом порядке. Эгер бирөөнүн машинесин барып уруп койсо, төлөш керек. Эгер кого-то лишил кормильца, ошонун акчасын төлөп бериш керек. Но бул маселе, если уголовная составляющая болбосо, все решается материальное возмещение в гражданском правовом порядке чечилет. Ал эми депутат Искендер Матраимов кызуу кезинде адам өмүрүнө зыян алып келген жарандын айдап жүргөн машинеси мамлекеттики болуп калса же кырсыктан кийин аны алып койгондо деле урулган унааны эч ким албай турганын ортого салды. Ырымдап албайт да, бул жерде адам өлүмү болгон, же мындай болгон, же ондай болгон случай. Ошон үчүн ушул пункт үчүн сиздин чыгарганыңыз долбооруңуз, законуңуз кайтып калбасын деген ойдо гана айтып атабыз. Биринчи диагнозун койбойлу. Сен эгерде экинчи жолу арак ичип алсаң, анда конфискация болот деген диагнозун коёйлу. Анан ошого жараша биз сиз айтып аткан кемчиликтин баарын оңдоп чыгат элек да. Өкмөттүн мүлкү болуп калса эмне болот? Өкмөттүн мүлкү болуп кала турган болсо, мындай тартипте болот. Жанагындай спецконфискация деген түшүнүктү киргизели деп биз коомдогу чоң бир диагнозду коюп атабыз да. Мындай мыйзам керек. Жоопкерчилик менен ар бир айдоочу өз милдетин так билиши шарт. Эгерде баңгизатты колдонуп же ичип алган мамлекеттик кызматкерлер болсо, аларды жумуштан же ээлеген кызматынан дагы алуу каралууда. Мыйзам токтоп калбоосу үчүн биринчи этапта айдай турган укугунан 5-10 жылга ажыраталы дегендер дагы бар. Бюджеттик маселелерде болуп калышы мүмкүн. Конфискациялоодо эгерде тиги мамлекеттик мүлктүк болуп калса, муниципалдык мүлк болуп калса, аларды алуу, аларды арестке коюп, аларды обеспеченияларды болуп калышы мүмкүн да тартиби. Эгерде аялың менен күйөө болсо, жарымы сатылганча бирөө аукционго чыгарыш керек, сатыш керек, публичныйларын обеспечить, то есть некие средства там необходимы, то есть тартиптелин белгилешибиз керек да. Ошого чейин Акылбек Семенович, эгер макул болсоңуз, биз жана Искендер Семеновичтин абдан бир сонун сунушу болду да. Ошону биринчи реформаңызга биринчи бир кадам катары киргизсек кандай карайсыз депчи. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, кылмыш жаза кодекси боюнча мыйзам долбоорун кайра карап чыгуу үчүн экинчи окууда артка жөнөттү. Мыйзам долбоору жактырылып күчүнө кирсе, чынында жол кырсыктары кыскарабы? Мас айдоочуларга карата жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору боюнча эл арасында кандай пикирлер жаралууда? Назарыңыздарга элдин пикирин сунуштайбыз. Маалыматтарга таянсак, КМШ өлкөлөрүнүн ичинен жол кырсыгынын санынын көптүгү боюнча Россия, андан кийин Казакстан 3-орунда Кыргызстан турат. Айдоочуларды тартипке келтирерден мурда бардык жолдордун абалына да карап көрбөйлүү дегендер бар. Анан бирдек өз эле шоферлор күнөөлүү, водительдер. Не десе авария баягы эле бирөө ошону буйтайм деп барып сүзүп алыптыр. Ошо оңдойбу, бирок арак ичкендерге макул. Эми ар ким өзүн тыйыш керек да, ал туура эмес. Арак ичип алып бир жерге ятып алган туура эмес да. А жанагы случайный болот ба, өздөрү жолдоңдо экөөбүз үшүп атыр, анда эле машинасын алып берет. Ал болбойт да, ал случай. А берки анан машинасын алып, анан правасын алган туура эмес да. Анан башка деле закондору көп булардын. Бөлөкчө колдонсун да. Мурун СССР учурунда ар бир жаран автомектепте окуп, атайын практикадан өтүп, эми үйрөндү дегенден кийин гана айдоочулук күбөлүгүнө ээ болушкан. Азыркы тапта тааныш билиш аркылуу сатып алгандар көбөйүп кеткен. Анысы аз келгенсип, кабыл алынган мыйзамдар чийки иштегендиктен ичип алып, рулга отурган ээн баштар көбөйдү дешүүдө жергиликтүүлөр. Ошол жол кырсыктын көп эле мына жалаң акчанын кесепетинен эч опуту жок. 5 күн отура калат, айдай сүзөт, бирөөнүн балына калат. Мына илгери деген сайыз убагында окутчу да, школа бар болчу. Ошондойлор азыр окутпайт эч ким. Ичимдик жакшылыкка алып барбайт деген бул жигит келечекте мамлекет жаштардын камкордугуна муктаж экенин белгилейт. Жаңы муун гана өлкөгө салым кошоруна ишенет. Ошондуктан алкогол уртап алып машина айдагандарга чара көрүүнү, тартипти күчөтүүнү кызуусунда ишке ашырууну каалайт. Ичимдик ичкен эми туура эмес. Экинчиден ошо законго таянышын чыгарып аткан туура эле деп ойлойм. Негедир азыр ичкендер көбөйүп атат. Ичип айдагандар.
ушундук закон менен күчтөп тыйса болот го дейм ушу ичимдик. Мындай көз карашым туура эле. Анткени биздин өзүбүздүн кичинекей Кыргызстанда бул өтө эле көп жол катталууда. Акыркы жылдары, акыркы 2 жылда өтө көп болуп кетти. Ошон үчүн да туура эле карайм. Гүлсайрене айылда жашайт. Карылыктын дөөлөтүн көрүп Бишкектеги уул кыздарына байма-бай каттап турат. Ал шофер өзү билет да. Өзүнө жан керек болсо ичпештир. Ал ооба мен кошулам буга. Биринчи ичкенине ал предупреждение бериш керек. Экинчиси эми дагы карайсыңар дагы. Үчүнчүсүндө туура ошол машинесин көбөлүн алып койгон. Анан жолдорду да оңдогула, бу балдар карачы. Жолдо кандай болуп атат. Аларды да ойлогула, бу балдар таксисттерди дагы. Ошо мен Көпчүлүктүн пикиринде алдыда бул мыйзам колдоо тапса, айдоочулук күбөлүк берген окуу жайларын тыкыр көзөмөлгө алуу кажет. Жол кайгыл кызматкерлери үчүн коррупциянын тамыры кенен ачылышы мүмкүн. Белгилей кетсек, учурда мындай мыйзам Белоруссияда иштеп келүүдө. Адистердин айтымында жакшы жыйынтыктарды берүүдө. Ал эми алыскы Европада мыйзамдар жакшы иштегендиктен жол кырсыктары дээрлик аз катталат. Бизде деле акырындык менен ушундай жолго түшөбүз го деген тилектер арбын. Акыркы учурларда дачаларга айыл деген макамды берүү байма-бай көтөрүлүүдө. Эгер аларга статус берилсе, мектеп, жол, бала бакча куруу сыяктуу толгон токой проблемалар пайда болорун айтып, өкмөт өкүлдөрү каршылыгын айтып келген. Бул арада депутаттар жер участоктарын которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кийирүүнү коомдук талкууга койду. Сунушталган түзөтүүлөр дача участокторун трансформация кылууну же аларга калктуу конуш деген статус берүүнү жөнөкөйлөштүрөт. Азыркы мыйзамдар боюнча дачаларды трансформация кылып, андан соң калктуу конуш статусун берүү үчүн жергиликтүү бийлик дачаны өз балансына алып коет. Тагыраак айтканда, дачанын ээси ал тилкеге ээлик кыла албай калат. Дачаларды трансформация кылуу тууралуу арыз берүүгө бир гана айыл өкмөттөрү укуктуу. Бул норма дачаларды калктуу конушка айлантууга тоскоолдук болуп жаткандыгын белгилеп, темилгечилер мыйзамды өзгөртүүнү сунуштоодо. Суунун жээгинде, же болбосо сейсмикалык жактан анча-мынча коркунучтар бар. Бираз коркунучтар бар жерлерге салынган. Бир катар депутаттар буга чейинки талкууларда жарандардын шайлоого катышууга конституциялык укуктары чектелип, социалдык билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүн ала албай жатканын, алар өлүк жандар абалына өткөнүн белгилешкен. Эгер калктуу конушту бере албай турган болсок, анда ошол өзүңүз айткандай тез аранын ичинде алып келгиле, ошо жакынкы айыл өкмөттөргө уруксат бергиле. Бир көчөсү катары кабыл алынып, ошол жерде жашап аткандарга учетко алуу маселесин, мектепке баруу жагын чечип бергенге тез аранын ичинде кабыл алыңыздар. Бул Бишкекке эң жакын жайгашкан Байтик айылынын жанындагы Береке деген дача. Шаарда турууга мүмкүнчүлүгү жоктор келип, аргасыз дачада кышы жайы туруктуу жашап келет. Алардын бири Нургүлдүн үй бүлөсү. Үйдү карап, бакчаны өстүргөн үчүн кожоюнуна ижара акысын төлөбөйт. Биякта кышкысын эме айласы жоктор эле жашайт экен биякта. Суу жок, кышкысын алыстан ташып келебиз. Мектепте алыс. Байтик айылына барат да бул жерден? Байтик айылына барат. Дачалар СССР учурунда шаардыктарга бакчачылык кылып түшүм алып, анан эс алуу үчүн берилген. Азыркы кезде алар баштапкы маанисин жогото баштады. Кээ бир дачалардын кадимки айылдардын айырмасы аз. Бирок дачалар дача бойдон калсын дегендер да жок эмес. Береке дача шериктештигинин төрагасы Георгий Галкиндин айтымында, мында 135 үйдүн 30-унда адамдар туруктуу жашайт. Көпчүлүгүнүн шаарда да үйлөрү бар. Бул жакка сезон учурунда гана келип кетип турушат. Дачалардагы жолдун тардыгын, суу, свет жана башка маселелерди эске алганда, дача шериктештигинин төрагасы дачаларга айыл статусун берүү оор экендигин белгилейт. Теперь люди живут, значит, надо школы, детские сады. Эгер дачаларга айыл макамы бериле турган болсо, жергиликтүү администрацияга күч келет. Жолдорду кеңейтүү керек, мектеп, бала бакча, оорукана куруш керек. Дать электричество, то что эти проблемы, которые на нас ложатся. Өлкөдө 440 дачада 56 миңдей участок бар. Бул 1991 жылкы эсеп боюнча. Андан бери дача участоктары такталып, инвентаризация боло элек дейт Кыргыз Мамжер долбоорлоо институтунун директору Ажыбек Касмалиев. Ал дачаларга айыл статусун берерден мурда ар бир дачаны инвентаризациялап, андагы жашаган адамдардын санын тактап чыгуу керек деген ойдо. Антпесе башаламандыктар орун алышы ыктымал дейт адистер. Дачаларга жанакындай калктуу конуштун статусун берүү эртерээк го деп ойлойм, эртерээк. Азыр тактала элек. Ошол да азыр айтып атпаймынбы, 91-жылы инвентаризация болгон.
ошол инвентаризациянын өзүн кайра тактап чыгыш керек. Азыр биз айыл чарба жерин биздин институт инвентаризация кылып атат мына айыл чарба жерин. Бирок отдельно ушул инвентаризация кылуу боюнча ошо садоводчий обществонун Кыргызстандагы жетекчиси бизге кайрылган. Муну эсептеп көргөндө 6 миллионго жакын акча сумма талап кылат экен инвентаризация кылыш үчүнчү. Анан алар акча издеп атышат инвентаризация кылыш үчүн. Эл өкүлдөрү Бишкек менен Ош шаарларынын четиндеги дачаларда маселе оор экендигин белгилеп, пилоттук долбоор катары дачаларга акырындык менен четинен айыл атын берүү керек деп сунуштаган эле. Эми дачаларга айыл макамын берүүнү жеңилдетүү тууралуу депутаттар сунуштап жаткан мыйзам долбоору коомдук талкуудан өтүп, андан соң жогорку кеңеште каралмакчы. Ал эми айыл чарба жерлерине турак жай курууга мораторий салынган 2009 жылдан бери Бишкек кадыр эсе бийигине карап өстү. Шаардагы мурдагы жепирейген тамдардын ордуна 10-15 кабаттуу бийик үйлөр пайда болду. Асмандаган турак жайдын баасы дээрлик 2 эсеге арзандады. Талдоочулардын айтымында, эгер жерге мораторий киргизилбегенде башканы айтпайлы башкала горизонталдуу жагынан өсүп кетмек. Ал эми азык-түлүк коопсуздугун сактоо өзүнчө чоң маселе. Теманын уландысы кийинки сюжетте. Айыл чарба багытындагы жерлерге турак жай салууга мораторий коюлгандан тарта өкмөт менен эл өкүлдөрүнүн эшиктери тынч эмес. Себеби трансформация боло элек жерге дээрлик 42 000 жаран ээлик кылып, жеке турак үйлөрдү куруп алышкан. Келечекте 50-100 жылдан кийин биз ошол жанагы сактап аткан сугат жерлердин баалары эбегейсиз кымбат болот. Өзгөчө бизге окшогон, Кыргызстанга окшогон сугат жери аз. Биздин 93% Кыргызстан территориясынын. Бул тоолуу жери болуп эсептелет. 7% бизде, түз жерибизде, мисалы, бизге салыштырма болуп Казакстанда, мындай Россияда маселе жок. Мурда пайдаланылып жүргөн жерлерди менчиктештирип, бир гана топтогу адамдар ири кирешелерди таап келишкен. Айрымдар алданып, жеке кызыкчылыктын курмандыгы болгон учурлар бар. Мына жазында болот, бардыгы даяр деген документтерди көргөзүшөт, алар айыл өкмөттүн чечимин, райондун чечимин ушуларды көргөзүшкөн. Анан ишенебиз да. Ишенип сатып, алар эмгиче эле жүрүшөт, мына чыгат, сала бергиле, жашай бергиле, биз турбайбыз, Кудай урбады, чыгарабыз да деген нерселер бар да. Элдер айыл өкмөттүн архитектуранын уруксатсыз ал жерге фундамент куруп куймак эмес. Бул жерде сговор. Ошол жердеги жол берген айыл өкмөт башчылары, акимдер, мына ошолар каймагын алып, азыр карапайым калктын документке ээ боло албай аткандыгы, мына урматтуу депутаттар, мына биздин мезгилге туш келип атат. 2009 жылга чейин курулуп калган турак үйлөрдү документтештирүү боюнча өкмөт тарабынан иштелип чыккан мыйзамдын долбоорун 2016 жылы депутаттар карап биринчи окууда жактырып беришкен. Ал эми жерлерди трансформациялоого мораторий киргизилгенден тарта Бишкек шаарындагы курулуштардын өсүүсү байкалды. Көп жылдан бери курулуш тармагында эмгектенип келе жаткан Уланбек Тынччылык уулунун айтуусунда кийинки учурларда көп кабаттуу үйлөргө кызыгуу арткандар арбын. Бишкектин туурасынан эмес, ошо бийиктигине өсүүсүнүн көргөзүлүшү дагы азыркы учурда байкалып турат. Көптөгөн үйлөр, имараттар салынып жатат. Бул имараттардын көбү азыркы заманбап, азыркы учурга ылайык заманбап үйлөр болууда. Көбүнчө машина унаа токтотуучу жайлары, магазиндери, дүкөндөрү, ошол жерден соода сатык жасай турган жерлеринин баардыгы бир жерде болгондугу өтө ыңгайлуу. 2013 жылдан тартып шаар көркүнө көрк кошкон имараттардын курулуп жатканы байкалып эле турат. Атаандаштыктын арткандыгынан улам мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп кабаттуу үйлөрдүн баасы дээрлик төмөндөгөн. Бажы биримдигине киргенден кийин көптөгөн Россиядан келе турган товарлар арзан баада келе баштады, мурункуга караганда. Муну биз курулушчулар сездик. Себеби дегенде сатып алып аткан баалардын төмөндөшү бул салынган үйлөрдүн сатылышындагы баасынын төмөндөшүнө алып келет. Борбор калаанын айланасындагы суу баскан жерлерди мыйзамсыз басып алуу айыл чарба багытын аксатып, азык-түлүк коопсуздугуна таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул жагдайды эске алганда мамлекет туура саясатка бет алган. Мораторий негизинен жанагы айыл чарба жерлер бизге керек да, туурабы? Анан ошолордун баардыгын там куруп берсек, анда биз азык-түлүк менен өзүбүздү камсыз кылуу маселеси кыйын болуп калат. Менин оюмча ошол мораторий менен мамлекет өзүнүн саясатын план жүргүзүп, кура турган жерлерди белгилеп, ошого уруксат берип, калган жерлерин мындай башка багыттарга сактап калуу саясатын жүргүзүш керек. Ошон үчүн мынау биринчи кадам
алдыңкы кадам мүмкүн кичине одоно болсо дагы өзүнүн ишин максатына жетип атат деп айтсак болот. Учурда Бишкек шаарынын айланасында 47 жаңы конуш бар. Алардын айрымдарында гана социалдык мекемелер курулгандыгы болбосо, көпчүлүгүндө жашоого ыңгайлуу шарт түзүлө элек. Парламентте талкууланып жаткан мыйзам долбоорлоруна көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эми бюджеттик насыялар оңду солду берилбейт. Бюджеттен насыя каражаттарын берүү жана аласаны өндүрүүнү жөнгө салган мыйзам долбоору иштелип чыгып, комитеттин кароосунан өттү. Белгилүү болгондой, 1992 жылдан бери ар башка мекеме уюмдарга 156 миллиард сом бюджеттик насыя жана гранттар берилген. Азыркы учурда анын калдыгы 112 миллиард сомду түзөт. Сунушталган мыйзам долбоорунда берилген кредиттерди кайтарып алуу механизмдери так көрсөтүлүүдө. Буга чейин сырттан келген насыя же гранттар өкмөттүн токтому менен тармактарга каалагандай берилип, аны кайтаруу механизмдери каралган эмес. Бюджеттик насыялар эч кандай мыйзам менен көзөмөлдөнбөй, натыйжада бюджетке 112 миллиард сом кайтарылбай турат. Маселен, учурда энергетика тармагына эң көп 97 миллиард сом насыялык каражаттар берилген. Мындай мисалдар четтен чыгат. Сырттан келген насыя гранттар тууралуу бюджет кодексинде дагы кеңири жазылган эмес. Болгону бир гана кичинекей берене бар. Биринчи, берилген кредит сөзсүз кайтарылсын деп атабыз. Берилген кредит сөзсүз залогу менен болсун деп атабыз. Берилген кредит сөзсүз пайда алып келсин, процентин төлөсүн деп атабыз. Анан срогу болсун деп атабыз. Эми буга чейин мен бир-эки мисал келтирейин. Кызыктуу кредиттер берилип кеткен да. Мына жакында интернетке Манас айылы жөнүндө бир материал чыкты. Мына Бишкектин ичинде жайгашкан Манас айылы. Ушул Манас айылы бюджеттик кредитке курулган. Атайын ишкана түзүп, кредитти берип, Манас айылын кургузуп туруп, анан ал ишкананы жоюп жүргөн. Бүгүнкү күндө Манас айылын эч ким албай. Ары түрт, бери түрт болуп жүрөт. Дим кредитин төлөйт. Азыр сиз да залог деп атпайсыз. Мына энергия секторуна былтыр 1 миллиард сом бөлүп бердик туура биздин комитет аркылуу. Эми ал жоопкерчилик жок болуп атат да. Сиз айткандай залогун алып койбосо, башкасын албасаң кайтарымдуулугу болбой атпайбы? Сырттан келген кредитти мына азыр ТЭЦке кредит келди. ТЭЦке кредит бердик туурабы? Датка Кеминге кредит бердик. Эгерде бул кредитти прямой ошо энергия секторунан өзүн оформить этсек или банк аркылуу оформить эткенде эртеге булар кайтара албайт. Кайтара албагандан кийин бул өтүп кетет. Жеке менчик өтүп кетет. Же башка мамлекеттин менчигине өтүп кетет. Ошон үчүн финанс министрлиги менен берген система өзү туура эле. Мыйзам долбооруна башкасы сырттан келген насыя менен гранттарды башкарууну камтуу каралган, бирок жаңы кабыл алынган бюджет кодексине туура келбей калганын баамдаган депутаттар карама-каршылыктарды жоюуга чакырды. Ансыз мыйзамдын шыр иштеп кетиши мүмкүн эмес дешет алар. Заключение бербестен анан кийин кармап коюп атасыздар да, ошон үчүн азыр буга чейинки мыйзамдарды дагы ошол бюджет кодекске эгерде туура келбей турган болсо, өзгөртүүнү өкмөт кат менен сунуштап койсоңуздар, азыр мына сиздер туура эле өкмөт тарабынан берилген сунуштар өтө туура эле болуптур да. Мен колдойн эле деп сиздерди мындай жардам берип коеюн деп атам өз негизичи. Бирок бул кабыл алынса туура эмес болуп калат. Жок, азыр бюджеттик кодекске туура келет. Жок, өкмөттүн заключениясы жок. Өкмөт мисалы үчүн биринчи катты жөнөтүп атат. Сиздер өкмөттүн берилген сунуштарды толук кандуу аткардыңыздар, а бирок ушул сиздерге макул болуп заключение бериш керек эле да өзүнүн корутундусу. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда насыянын эскирүү мөөнөтү таптакыр алынып салынууда. Эгер бюджеттен насыя алган мекеме же бир уюм кийин карызды кайтара албай калса, аны банкрот деп жарыялоо, акцияларын сатуу же карызды кайтаруунун мөөнөтүн узартуу механизмдери да каралууда. Бирок ал үчүн ар бир насыяны жогорку кеңеш карап, макулдугун бериши шарт. Ушу берилген кредиттерди кийин конвертация кылам десе, же реструктуризация кылам десе, обязательно жогорку кеңешке келсин. Жерге да. Единственное, да, биздин юридический отдел, анан беркилер дагы заключение берген экен по согласованию с комитетом деп. Согласование жогорку кеңешем деген түшүнүк жок экен, биздин регламент боюнча по согласованию с комитетом. Биздин бюджетный комитет дегенди киргизип койсок, анда обязательно биз карап турушубуз керек да. Ар башка тармактарга насыяларды берүү бүгүнкү күндө да уланууда. Малдарды идентификациялоо деп берилген 40 миллион доллар кантип кайтарылары бүдөмүк деген эл өкүлдөрү, эгер мыйзам кабыл алынса, кредиттер азыркыдай болуп берилбейт дешет. Соңунда комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорунун концепциясын добуш берүүгө жөнөттү. Салык чогултууну жакшыртуу максатында салык кодексине бир катар өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү сунушталууда.
Ага ылайык салык төлөөчүнү текшерүүдө коммерциялык банктарга талап коюлат. Тагыраак айтканда, салык төлөөчүнүн эсептеринен жүргүзүлгөн операциялар тууралуу маалыматтарды банктар соттук актынын негизинде гана эмес, салык кызматынын тийиштүү чечиминин негизинде берүүгө милдеттендирилет. Анткени көптөгөн салык төлөөчүлөр ар кандай ишмердик менен банктык операцияларды жүргүзөт, бирок аны жашырып салык төлөбөй жүргөн жагдайлар көп. Ушул себептен салык кызматы банктардан ыкчам маалымат алуусу зарыл дешет демилгечилер. Ошондой эле салык кызматы кыймылсыз мүлктү, автотранспорт каражаттарын кайра каттоодо же техникалык кароодон өткөрүүдө да салык карыздары бар жок экенин билүү үчүн маалымат талап кылат. Мыйзам долбоор салык төлөөдөн баш тарткан адамдардан карыздарды муктаждап өндүрүп алуу, төлөбөгөндөрдүн санын кыскартуу жана бюджетке салыктык түшүүлөрдү көбөйтүү максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Дыйкандарга айыл чарба өнүмдөрүн өндүрүүгө шарт түзүлүүдө. Чүй облусунун Москва районунда Өнүгүү прогресс фракциясынын аракети менен 58-чи МТС ачылды. Партия негизи өлкө боюнча 60 МТС ачууну планга койгон эле. Эл өкүлүнүн айтымында жогоруда аталган фракция парламентке келгенден кийин өкмөттүк деңгээлде жер-жерлерде МТСтерди ачуу туурасында токтомдун кабыл алынышын демилгелешкен. Ага ылайык өкмөттүк деңгээлде республика боюнча 38 машина трактордук станция ачылган. Ал эми калган 20 МТС бул партиянын жардамы менен ишке ашкан. Эми минтип Чүй облусунун Москва районунда 58-чи МТС ачылып отурат. Көлөмү көбөйүш керек айыл чарбанын продукциясын. Ошондо гана биз ээптин алкагына биз базарына чыга алабыз, урматтуу агайымдар. Бул биздин максатыбыз. Ушул күнгө чейин аталган райондун тургундары тийиштүү техниканын жетишсиздигинен жерлерин иштете албай убара тартып келишкени маалымдалды. Бул Акторпок айылы өтө райондо артта калган айылдардан болчу, техника жетишсиз болчу. Жерибизди айдаганда ар кайсы райондорго жери барып, убагынан өтүп кетип, убагында түшүмдү ала албай кыйналып жүргөн кезибиз эле. Жергиликтүүлөрдүн берген маалыматына караганда, Чүй облусунун Москва районунун Акторпок айылында 80 түтүн жашайт. Алардын бардыгы жер иштетип жан багышат. Буга чейин техниканын жоктугунан жерлерин иштете албаган дыйкандар коңшу айылдарга барып тракторлорду жалдап алып келишчү экен. Көбүрөөк каражатты талап кылгандыктан кээ бирлери жерлерин иштете алышчу эмес. Ар кайсы жерден Петровка, бөлөк айылдан, бөлөк жерден трактор сурап келип, жалдап келип, ошонун акысын төлөп, эки эсе чыгым болуп атып, бир аз жерибизди айдатып, ошо менен чарба өткөзүп, ошо менен окат кылчубуз. Эми алдыда күжүрмөн дыйкандардын мээне такталып, алардын айдап сепкен эгиндери түшүмдүү болор деген ишеним бар. Жаңы төрөлгөн балдарга 30 миңден 50 миң сомго чейин жөлөк пул берүү сунушталууда. Депутат Дастан Жумабеков сунуштаган мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү кийирүү коомдук талкууда болууда. Демилгечинин пикиринде мында үй бүлө мүчөлөрүнүн жалпы кирешелерин аныктабай туруп, жөлөк пулдар төрөлгөн бардык балдарга берилүүгө тийиш. Демилгечинин берген маалымат негиздемесинде айтылгандай, төрөгөн энелерге колдоо жоктугунан үрөй учурган фактылар катталууда. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2013 жылы 155.520 бала төрөлгөн. Анын ичинен 3096 бала 1 жашка чыкпай каза болушкан. Ошондо 1000 баланын ичинен 20 бала 1 жашка чыкпай чарчап калууда. Айрым жарандар эне капиталын алуу үчүн атайын Орусияга барып төрөгөн учурлары бар. Россия Федерациясынын аймагында төрөлгөн балдар ошол өлкөнүн жараны болуп калат. Ал эми Кыргызстанда жөлөк пулдарды берүүдө ошол үй бүлөдө жашап турган үй бүлө мүчөлөрүнүн жалпы кирешеси, ал тургай чоң эне, чоң атасынын пенсиясы дагы киреше катары эсептелип келди. Жөлөк пулдарды берүүдөгү коррупциялык жагдайдан мамлекеттик чиновниктердин үй бүлөлөрү жөлөк пул алган учурлар да бар. Ал эми өтө муктаж болгон адамдар албай калууда, дейт демилгечи. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга 1 жылдын ичинде 30 миңден 50 миң сомго чейинки өлчөмдө социалдык жөлөк пулду белгилөөдө, бул 1 жашка чейинки балага айына 2500дөн 4166 сомду түзөт. Ага республикалык бюджеттен 1 жылга жок дегенде 4 миллиард 665 миллион сом талап кылынат.
Мамлекеттик казына байыса бул ойлор ишке ашар. А сиз өзүңүзгө өлкө үчүн эмне кылдым, кандай кызмат кылып пайда алып келдим деп суроо бердиңизби? Бул аптада Жогорку Кеңештин ишмердиги менен таанышканы келген жаштарга өлкөнүн өнүгүшү үчүн кандай салым кошо аласың деп микрофон узаттык. Азыркы жаштарда мекенчилдик сезим күчтүү экени кубандырат. Кезек балдар рубрикасында. Өзүбүз айылланбыз го, ошол айыл жерлерин жана башка жерлерде өнүктүрүп, элиме ошол мыкты кайсыл тармакта болсо да сөзсүз эле депутат же башка нерсе эмес, жөнөкөй мугалим же дарыгер, ошол кайсыл тармакта болсо дагы мыкты адис болуп, салым кошсом деймин. Эң эле алгач ыймандуу жаштардан болсок дагы биз элибизге жакшы эле салым кошо алсак керек деп ойлойм. Кесиптүүлүгүм менен салым кошкум келет. Себеби ар бир кесип мамлекет үчүн өтө жакшы деңгээлде пайда алып келет. Бир гана кесип эмес, өзүңчө бизнес ачып деле мамлекетке билим эмес, бизнес аркылуу дагы мамлекетке чоң салым кошуп, ар кандай инвестицияларды тартып, мамлекетти өркүндөтсөк болот. Биринчиден, военный жактан өнүктүрүү, тартипти өнүктүрүүбүз келет. Бул тартипте эң башкысы бул тартип болуп эсептелет. Бар жокто тартип, чек араларды сактоо. Биздин мамлекетте тартип болсо, жашообуз да сонун болот. Негизинен ар бир адам өзү максатына койгондон кийин ал максатка жетиш керек. Ал өзүнүн жеке кызыкчылыгын эмес, мамлекеттин жана элин ойлош керек. Эгер мамлекетке өзүңдүн пайдаң тийбей, анда зыянын дагы тийгизбешиң керек. Биринчи тармак билим берүү тармагын өнүктүргүм келет. Негизинен мамлекеттин келечеги билимдүү жаштардын колунда. Мен келечекте мугалим болгум келет, жана билим берүү тармагына көп басым жасап, ошол тармакты өнүктүргүм келет. Келечекте мыкты мугалим. Мен биринчи мамлекетке кошкон салым бизден кийинки бизбизден жаш окуучу балдарга жакшы жол тандап, жакшы жолго түшүргүм келет. Неден алардан чоңойгондо чоң ишке отуруп калыш үчүн өзүм аскердик кызмат өтөп баргым келет. Ар бир адам өзүнүн тандаган кесибин жакшы иштеп, ошону жакшы окуп, үйрөнсөк, мамлекетке пайдабыз чоң тийиши мүмкүн. Келечекте мен оюмда, ниетимде тазалыкты таштандын кайра иштеп чыгара турган завод курса жакшы болот эле деп ойлойм. Билбейм, азыр мен жашаган жерде ошо эң чоң эме да. Көйгөй. Мен келечекте врач болгум келет, жана ошондой эле Кыргызстандын медицина тармагына өзүмдүн салымымды кошкум келет. Азыркы учурдагы мен мамлекетке салым кошуп жаткан бул мектепте мыкты билим алуу деп ойлойм. Келечекте экономист болгум келет, Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүп, жана ар кандай жакшылык уюмдарына каржы жагынан каржылап бергим келет. Азыр жакшы билим алып, буюрса келечекте ошо курулуш тармагында салым кошкум келет. Ушул сууларды Кыргызстанда бизге ресурс кылып берип койгон, мына Кудайыбыз өзү даяр нерсе. Ушул нерсени гана пайдаланып, биз Кыргызстандын кандайдыр бир бюджетин көтөрүп койсок болот деп айта алам да. Жана энергетика тармагында бир гана ушул суудан пайдаланбастан бизге энергиянын булактары өтө көп да. Ошо булактар бирок дагы деле ачылбай, иштетилбей келип жүрөт. Кесип тандаганда бул коррупцияны жок кылыш керек. Эң жакшысы ошол коррупцияны жок кылып, анан башкысы ошондой болсун. Бул мамлекетте мыйзамдуулук сакталбаса, ар тараптуу болуп башаламанып келип чыгат да. Ошол себептен мыйзамдын сакталышы бул ар бир жараны өзү сакташ керек. Биз өзүбүздөн баштасак баардык нерсени мамлекеттин өнүгүүсүнө же болбосо кандайдыр бир жетишкендиктерге жетишүү бул оңой жол болуп эсептелинет да. Негизи азыркы учурда Кыргызстанда кадр маселеси аябай эле орчундуу. Себеби азыр ошол мамлекеттик кадр менен азыр жарандардын ортосундагы келишпестиктер аябай эле бар. Ошон үчүн ортосундагы жакшы мамиле куруу үчүн кадрлык кызматты өзгөртүш керек. Ошондо гана өзгөрөт деп ойлойм. Кыргызстан бул башка өлкөлөргө салыштырмалуу жаратылыш кооз жана алар пайдаланылбай эле жатат да. Ошолорду пайдаланып, ошол пайдалануу аркылуу өз мекениме салым кошкум келет. Ар бирибиз бул жашоонун маңызын түшүнүп, коомубузга пайда келтирген инсандардан бололу. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган берүүнү көрдүңүздөр. Студияда мен Жаннат Мажитова иштедим. Парламент жаңылыктары менен Кеңеш KG сайтынан ыкчам тааныша аласыздар жана Парламент радиосу да сиздердин кызматта. Саламатта туруңуздар.